Ассаламу алейкум достор, сүйүктүү телегөрүүчүлөр, баарыңыздарга ысык салам. Бул New TV шоу программасы. Мен Арсен Султанов. Бүгүнкү программабызга кош келиңиздер. Баарыңыздарды көргөнүзгө кубанычтабыз. Мен эми билишимче баарыңыздар учурда азыр тамактанып жатасыздар, же балким үй бүлөңүздөр менен көрүп жатсаңыздар керек. Баарыңыздарга ысык салам. Ушул кечиңиздер мыкты маанайда улансын. Эми достор, баарыңыздар билгендей эле биздин ушул программабыздын көркүнө чыккан меймандар келишет. Бүгүнкү мейманыбыз болсо Татынакай, мыкты чыгармалардын автору, аткаруучусу Гүлзинат Суранчиева. Кош келдиңиз. Саламатсызбы Арсен, саламатсыздарбы урматтуу телегөрүүчүлөр. Мен сиздер менен бүгүн кечинде ушундай жакшынакай эфирде жолугуп атканыма өтө кубанычтамын. Анда эмесе баштайлы. Биз да кубанычтабыз. Кош келдиңиз. Маанайыңыз кандай? Абдан жакшы. Сизди көргөндө биздин да маанайыбыз көтөрүлдү негизи. Бирок отуруучуңуз эми удобный болду бир аз. Эми чынын айтсам да кичине ыңгайсыз экен, эми айла жок, чыдап турабыз. Биздин программабыздын атайын ушундай. Себептен балким ырдап жатканда бир аз аба жетиш үчүн. Эми азыр биздин программада биз дароо эле телегөрүүчүлөргө айтып өтөлү. Бизде WhatsApp номери бар. Ал жака суроо болсо жазсаңыздар болот, же түз байланышка чыксаңыздар болот. 56 шаарыбыздын коду 0312. WhatsApp номерди унутпаңыздар, жазыңыздар. Балким келген биздин Татынакай мейманыбызга суроолор болсо, же каалоо тилектер болсо, кабыл алууга даярбыз. Анда эмесе, Гүлзинат эжеке, азыр биз алгач музыкалык чыгарма өтөлү. Андан кийин сиз менен маектантабыз. Буюрса оюндар бар. Аларга даяр болушуңуз керек. Даярсызбы? Даяр. Мен ойымча сиздин харизмаңыз менен, жылмаюңуз менен өткүлөт болушуңуз керек. Ооба, жылмаю менен албетте көп нерсени утуп кетет болушум керек. Кээде бирөөгө жеңиз келип атса, бирок күлүп эле бүтүрүп кетесиз, Тоже бывает. Анда эмесе музыкалык чыгарма. Андан кийин улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Буюрса, кызыктын бардыгы ала алдыда. Нурлан Аспер ырдашчылык билдиребиз. New TV шоу программасы биз сапарыбызды улантабыз. Бардыңыздарды санага жакыныраак чакырабыз. Себептен азыр WhatsApp номери бардыңыздар үчүн чыгат. Жазыңыздар каалоо тилектери же жакындарыңыздарга SMS билдирүү узатсаңыздар болот. Бардыңыздарды күтөбүз. Эми Гүлзинат эжеке, менде азыр ушундай бир суроо пайда болду. Кызыктуу суроо. Негизи эми шоу бизнес дегенден эле бардыгы билет да, ичине кандайдыр бир чыр-чактар болуп турат, бир ырчтар бири-бири менен, балким актерлор менен. Сиздин тажрыйбаңызга караганда болду эле ошондойлор. Шоу бизнес анда жок болсо, даамы жок болуп калат. Бирок мен ошол шоу бизнес деп акцент кылганыңарга биздин кесибибиз негизи элдердин алдында жүргөндүктөн эле биздин кесибибиздеги адамдардын бир кандайдыр бир чыр-чатактары баш өзгөчө болуп көрүнөт да. А так мен көп эле кесиптештерим, башка кесиптердин ээлерин көрүп жүрөм, аларда деле чыр-чатактар көп болот. Биз негизи элдин астында жүргөндүктөн ошон үчүн биздеги болгон бир кандайдыр бир түшүнбөстүктөр, бир кандайдыр бир чыр-чатактарга өтө өзгөчө көңүл бурулат болуш керек деп ойлойм. Балким силерге кызыктуураак. Балким ошол эле албетте кызыктуураак. Анткени биз негизи эми ырчы болгондон кийин, шоу бизнестин бир өкүлү болгондон кийин, бир элдин астында жүргөн адам болгондон кийин кызыктуу адам болушуң керек. Ошонун менен өзгөчөлөнөсүң да. Албетте кызык болуш керек. Сиздин учуруңузда кандай болду эле? Ушундай чыр-чатактар чыкты эле ыры-ыры. Балким ырларды да чыккан. Кудайга шүгүр, мен эч ким менен чыр-чатакташкан эмесмин. Биз күлө эле бүтүп кетебиз. Жакшы, ооба. Сонун. Сүйүктүү телегөрүүчүлөр, WhatsApp номерин эч унутпаңыздар. Учурда азыр линиядагы бош 56 сандарын тирип, бардыңыздар азыр түз байланышка чыксаңыздар болот. Бул мүмкүнчүлүк колдонуучу урбай кармап калыңыздар. Менде дагы бир суроо пайда болду. Эми ушул 2018 жылга аттангандан кийин эмне менен кубантайын деп жатасыз? Кандай чыгармалар жаңырат буюрса? Азыр мен Кудай буюрса, өзүмдүн көрөрмандарыма жакшынакай жаңы клип үстүндө иштеп жатам. Ошол клипимди тартуулайм. Бул клип «Позови меня» деген ырга тартылып атат. Бул негизи мындайча айтканда международный проект. Анткени музыкасын жазган авторлору казакстандык. Ал эми аранжировкасын Ташкент шаарында, Өзбекстанда жасаттым. Үнү болсо кыргызстандык меники. Ошон үчүн Кудай буйрса абдан сонун клип болот жакында. Бирок сиздин клиптериңизге байкасак, көпчүлүк учурда мындай бир бийлегенге, мындай бир мотивация берип турат эмеспи клиптериңизчи? Бунусунда ушундай болобу же андай болбойбу? Буга чейин клипиңиз бийле. Да. Эми балким бунусунда ырда. Жок, «Позови меня» деп айтпадым. Чакыр мени, үйгө чакыр. Ошон үчүн жок, бул ырым дагы абдан позитивный, абдан сен айткандай бийлегенге абдан ыңгайлуу.
анан мындай кандайдыр десем современный восточный стилде. Өзүңүзгө кайсыл стиль көбүрөөк жакыныраак? Мен деген Мен оюмча сизге кайгылуу жарашпайт. Разве? Мен абдан сонун лирикалык өтө кайгылуу ырларды дагы сонун аткарып келем. Ошон үчүн мен чыгармачылыгымды карап турсаң, абдан ар кандай темаларга иштейм. Мисалы, былтыр 2017 жылы өзгөчө эски ырларга басым жасап иштедим. Алардын ичинде Күн чыгышым клипи менен сонун болуп чыкты. Анан Омур Султановдун обону Келдибек Ниязовго таандык Мендеги ыйык махаббат деген ырды жаздым. Жылдыз Малдыбаеванын Сезим ойлору деген ырын жаздым. Ошондуктан былтыр эски чыгармаларга басым жасап, мындай кандайдыр кыргыз колоритине сиңген мындай сонун чыгармаларды жаздым. Ал эми быйыл болсо тескерисинче заманбап стилдеги ырларга көп басым жасап. Мен чыгармачыл адам болгондон кийин негизи деген бул музыка дүйнөсү бул деген терең океан да. Ошол океандын ар кайсы тараптарына сүзүп, изденип иштей бересиң. Бирок анын ичинен акула болгонду да билиш керек, Албетте. Балык болуп калсаң жеп кетиши мүмкүн. Бизде биз натыйжеге азыр бир кыскача оюнубуз бар. Кыскача оюнубуз. Биз азыр силерге тамгаларды көрсөтүп турабыз. Сиздин максатыңыз ошол тамгаларды кошуп же балки ошол тамгаларга байланыштуу бир сүйлөмдөрдү айтып уланып кете беришиңиз керек. То есть тамгадан сөз кылып коюшум керекпи же? Тамгадан сүйлөм кылып уланып кете бересиз да? Сүйлөмбү же? Бир сөз, анан кийинки. Сен мага бир пример көрсөтпөсүңбү? Мисал келтирдим. Мисалы. Азыркы эфир боюнча дагы ал акыбалды да айтып кете берсеңиз болот. Мисалы, Ö тамгасынан кайсыл сүйлөмдү же сөздү уланып кете бересиз? Өткөн жылы. Өткөн жылы эмне болду эле? Шаршемби күнү. Шаршемби күнү эмне болду эле? Саат канчада? Шаршемби күнү Алматы шаарында съемка болгон. Даңдан? Жок. Дискотека 80-х. Жакшынакай ырларын. Ой. Тескери калып. Бул атайын ушундай. Жакшынакай ырларын билетип. Анан өткөргөн. Сон. Учурда келген СМС билдирүү бар экен. Саламатсызбы, уулдарыңыз барбы деген экен. Үй бүлөңүз туурасында кызыккандар көп окшойт. Менин үй бүлөмдө 2 балам бар. Кызым, анан уулум бар. Аларда чыгармачылыкка аралашабы буюрса же башка кесип нелери бар? Кызым азыр мектепте окуйт, чыгармачылыкка билейт. Азыркы заманбап хип-хоп стилинде билейт. Буга чейин скрипкада ойноп келет. Эми көрөбүз келечекте, өзү билет. Келген учурда дагы бир СМС билдирүү бар экен. Саламатсызбы Гүлжан Атиче, Кош жылдыз деген ырды ырдап бериңизчи. Шантель тобу менен ырдаган ырыңызды деген экен. Макул ырдап берейин. Келиңиз. Бул убагында абдан хит болгон. Миражи любви деген кинодо аткарылган чыгарма. Ошон үчүн мен ойлойм, ар бир эле кыргыздын жүрөгүнө сиңген чыгармалардан. Ошон үчүн менден бир куплет силерге. Чогуу ырдасаңыздар болот биз менен, сүйүктүү телегөрүүчүлөр. Эстечи андай чак кайда экөөбүз бакта басканда коңур жел жортуп таң эрте кош жылдыз турган асманда. Баракелди достор. Эң Рахмат. мыкты үн. Анда эмесе, силер да чет калбай азыр СМС билдирүүгө лайктарды жөнөтсөңүздөр болот. Бардыгын кабыл даярбыз. Менде учурда суроо пайда болду. Негизи ушул чыгармачылыкка кириш үчүн кандайдыр бир ырчылык, өзүңдүн талантың болуш керек. Келбетиң болуш керек таанылыш үчүн. Дагы эмне керек? Тааныш. Мен оюмча эң биринчи билим керек. Бардык эле нерседе мен оюмча эң биринчи билим керек. Өзүнүн кесибин сүйгөн адам ошол кесипти терең
изилдеп терең үйрөнүүгө милдеттүү деп эсептейм. Ошон үчүн эң биринчи Кудайдан берген талант болуш керек, андан кийин өзүңдүн аракетиң болуш керек, андан кийин эң негизгилеринин бири билимдүү болуш керек. Гүлзина Суранчиева болуш үчүн сиз кандай аракеттер кылдыңыз? Мен эми 6 жашымда музыкалык мектепке фортепиано бөлүмүнө өткөргөн ата-энем. Ошол музыкалык мектепти бүткөндөн улуттук консерваториянын фортепиано бөлүмүн бүттүм. Андан кийин окуп жүргөн кезимде чоң сахнага пианистка катары аттанып көптөгөн сахналарды багынттым, көптөгөн конкурстарга катыштым. Ал эми эстрадага болсо 2000-жылдан баштап ушу Шантел тобу менен чоң эстрадага аттандым. Анан эң биринчи бул эмгек, өзүңдүн эмгегиң, өзүңдүн чыгармачыл адам болгондон кийин изденүүң керек. Болгону ошол, эмгектениш керек, аракеттениш керек. Менин оюмча, ушул аракеттерден кийин сиздин учурда азыр атыңыз чыгып, эл оозуна таанылып калдыңыз. Азыр эми бардык ойдогудайбы, же бир аз дагы талантыңызга, же аракетчилигиңизге дагы бирдемке жетишпей жатабы сиздин оюңуз боюнча? Менин оюмча, Кудайга шүгүр, менин өзүмдүн сахнада ордум бар. Стилиңиз бар, эң башкысы. Стилим бар, ордум бар. Бирок мен ойлойм, что кандай десем, чыгармачыл адам эч качан токтоп калбаш керек. Дайыма иштеш керек. Токтоп калсаң эле ишиңдин баары кичине артка кетиш. Мен ойлойм, эми ар бир кесипте эле ошондой болуш керек. Аракетке берекет дегендей, иштеп токтобой, талыкпастан иштеп, өзүңдүн көрөрмандарыңа дайыма жакшы ырларды, жакшы клиптерди, жакшы концерттерди тартуулап турсаң, бул өзүнчө бакыт чыгармачыл адамга. Андан тышкары дагы бизнес. Аракетке берекет дегендей. Эң мыкты. Анда эмесе, Гүлзина тижеке, азыр биз кыскача музыкалык чыгармага кезек берели анда. Сиздин чыгармаңыз Бийле бийле деп аталат. Менин оюмча, азыр көргөн телегөрүүчүлөр дагы билет болуш керек. Эми кечки гимнастика деп коелу буну. Таңкы эмес, кечки. Биз дагы сиздер менен кошо чогуу бийлейбиз. Гүлзина Суранчиевадан жаңырсын Бийле бийле деп аталат. Баарыңыздар бийге чакырабыз. Эч кайда алсабай туруңуздар. Дагы бир жалпы телегөрүүчүлөргө кутман кеч калайбыз. Эми бардык азыр ушул клипти көргөндөн кийин кызып калса керек. Клиптин идеясы кайдан келди? Бул бийчи балдар ким депчи? Гүлзина тижеке, бул суроо сизге. Клип идеясы кимде болду? Эң башка. Биздики эң биринчи ошо идеясы Cinemark Production тарткан. Бул клипти анан ошолор менен тартарда, бул ырдыны өзүнө эле пасылы бийле деп аталганга байланыштуу, ошончолук позитивдүү, элдерди бийге тарткан, сонун жакшы настроенияны берген клип болсун деп чечкенбиз. Бийлеген балдар бул Will Be тобунун Эрмектин бийчи балдар кыздары. Абдан мыкты билешет. Сиз бирок клиптен аябай берилип билбепсиз. Мен эми профессионалдуу бийчи болбогондуктан колумдан келишинче бийлегем, бирок абдан жакшы бийлегем деп эсептейм. Мен бирок көбүнчө тойдо бийлейсиз да. Эң мыкты. Анда эмесе, мен билишимче ушул чыгармачылыкта жаңы жаңылыкты ар дайым киргизип туруш керек. Күндөн күнгө жаңылык, жаңы ыр болуп туруш керек. Эми сиздин оюңуз боюнча ушул Американын, балким Европанын стилине бир аз жетиш үчүн бизге эмне жетпей жатат? Мынакей клиптер заманбап. Жакшы тартып калышты. Мага вообще ушундай суроонун өзүнүн коюлушу жаккан жок, анткени биз үчүн Америка эталон болбош керек деп эсептейм. Анткени биз өзгөчө улутпуз, өзүбүздүн колоритибиз менен. Менин оюм боюнча мен азиаттардын музыкасын окуп жүрөм, Американын музыкасын окуп жүрөм. Мен азиатский музыканы предпочтение кылам. Эсептейм, что биздин үнүбүз дагы, колоритибиз да америкалык, сен эгерде Американы мага эталон кылып Европа деп алып коелу. Европанын музыкасын эталон кылганга аракет кылбайм, анткени биз өзүбүзчө колоритибиз, үнүбүз бай, музыкабыз бай элдерденбиз, ошон үчүн биз өзүбүздүн жолубузду издешибиз керек деп эсептейм. Бирок клиптердин баардыгы Европа жактан көрүп анан кийин турашат да. Кимдир бирөөлөр туура айтса, бирок мен айта албайм, биздин клиптер Кыргызстандын клиптери Американын клиптерине окшош деп такыр айта албайм. Мыкты. Биз ушул сөздөрдөн угуп калдык. Буюрса, концерт бере турган пландарыңыз бар экен. Ошол концерт боюнча айта кетсеңиз, качан болот? Сиздин көрөрмандарыңыз эми күтүп жатса керек 2018-де. 2017-жылы концерт бердим. Ал ошол биздин мекенде жашаган улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине арналган
концерт бердим. Ошол жерден ошол концерттен түшкөн каражатты 200 000 сомду 40 ардагерге бердим. Абдан жакшы концерт болду. Ошол концертимди силерге бүгүн алып келдим деп айттым. Алып келдим деп айттым. Ошо Кудай буйрса ошо көрөрмандарга жакшынакай көрсөтүп койгула деген ниет менен. Ал эми 2018-жылы болсо, ким билет, эми азыр караштырып көрөм, аракет кылып көрөм. Концерт бериш бул оңой иш эмес. Эгерде жакшы деңгээлде, жакшы качествода концерт берем десең, ага көп нерселер талап негизи. Ошондуктан аракет кылып көрөм, колумдан келсе, быйыл деле мынасыга деп туруп берип салышым мүмкүн. Мыкты. Буга чейин бир СМС билдирүү келген. Ушул түрк тилинде же башка тилдерди ырдалайсызбы деп. Орус тилинен башкасы? Ооба, мен абдан көп тилдерди ырдайм. Көйлө тилдерди ырдайм, кааласыңар. Испан. Жок, эми анча алыс кетпей эле коелу. СНГдан чыкпай эле? Казакча ырдай алам. Келиңиз, көрбөйлү? Казакчабы? Кайсы чыгармасы? Анда бардыгыңыздарга белгилүү Атамекен деген Роза Рымбаеванын репертуарындагы чыгарманы аткарып берейин. Келиңиз. Кең далам толган айын, толгайын, домберам колго алайын, жырлайын. Казагымдын даласындай, көзүмдүн карасындай, айналдым сен ай, Атамекен ай. Армандаган күндөр ай, толкуп жаткан түндөр ай, өзүң күбө өмүрдө кимдир өттү, кимдир ай, Атамекен ай. Баракелди. Эң мыкты. Биздин тижеке эң сонун. Үйүңүзгө береке. Рахмат. Анда эмесе ушундай бир музыкалык нотада биз дагы сиз менен маегибизди жыйынтыктаган окшойбуз. Биздин вакытыбыз келип калды. Келип бериңизге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Үйүңүзгө береке дагы билет. Келечекте ийгиликтер каалайбыз. Албан албайыңдар. Калып кеттир болсо телегөрүүчүлөр назарыңызда айта кетсеңиз болот. Жалпы замандаштарыма, жалпы мекендештериме бейпил түн каалайм. Бардыгыңыздардын үй бүлөңүздө бакыт гүлү жанып турсун. Бардыгыңыздарда жакшы маанай болсун, акчаңар көп болсун, бай болгула, бактылуу болгула, өзүмө эмне жакшылыктардын баарын кааласам, жалпы менин мекендештериме каалайм. Эң сонун. Бейпил түн баарыңарга. Эң сонун. Келип бериңизге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бар болуңуз. Ал эми урматтуу телегөрүүчүлөр, азыр биз программабыз сапарын улантабыз дагы. Бардыгыңыздар билгендей эле бизде 33 мүнөт рубрикасы бар. Анда келген жылдыздарыбыз 3 мүнөттүн ичинде 33 суроого жооп бериш керек. Баарыбыз көрөбүз эми келген жылдызыбыз ким болду экен, кийинки рубрикадан чогулуп, андан кийин келген кийинки мейман менен тааныштырабыз. Эч кайда алыспай туруңуздар.